Улуттук коопсуздук мамкомитети 28 ноябрда интимдик кызмат көрсөткөн жайлардын түйүнүнүн ишине бөгөт коюлганын билдирген. Аны менен катар УКМК атайын кызматтын маалыматы боюнча сойкулукка тартылган 70тен ашык аялдын жеке маалыматтарын, анын ичинде алардын кээ биринин даректерин жана ата-энелеринин ысымдарын жарыялаган. Эмне үчүн? УКМК бул ишин профилактика деп атаган. Ал эми аялдардын атайын кызмат жарыялаган жеке маалыматтарын соцтүйүн колдонууларынан баштап республикалык телеканалдарда жайылтышкан. В Кыргызстане никто не может теперь в дальнейшем получать интим-услуги от наших же женщин, от наших же девушек. Это мы будем контролировать. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев кол алдындагы кызматкерлерге кайрылып жатып, кыргыз кыздары бузулду деп билдирди. Ал сойкулуктун себебин мына ушинтип түшүндүрдү. Сойкулуктун башкы себеби чындап эле ошол бузулгандыктанбы? Биз себебин так билбейбиз. ВИЧ менен жашаган аялдарга өлкөлөр боюнча жардам фонду секс кызматкерлерге карата зомбулуктар тууралуу айтып берди. 21-жылы эле расмий мындай учурлардын 147си катталган. Алардын жарымынан көбү бул укук коргоо орган кызматкерлери тарабынан болгон ур-токмок жана сексуалдык зомбулуктар. Ким эле анан ушундай тобокелчиликтер бар экенин билип туруп, жөн гана бузулуп кеткендиктен ушундайга барсын. Андыктан укук коргоочулардын бул эсепке карата альтернативдүү пикири бар. Секс кызматкерлер жөн гана бул турмушта ачка калбай, тиричилигин кылыш үчүн ушинтип акча табат дейт алар. Үй бүлөсүн багып, кредиттерин, окуусун жана кымбат турган операцияларды төлөш үчүн дейт укук коргоочулар. Сойкулукка тартылган аялдардын көбүндө алардын көзүн карап жашаган үй бүлөлөрү бар. Бул алардын балдары жана ата-энелери. Орточо эсеп менен ар бир секс кызматкерге 4 киши туура келет. Башкача айтканда, сойкулуктун себеби олуттуу социалдык жана экономикалык көйгөйлөр. Баалар кымбаттап, тарифтер жогорулап, аткан шартта бул көйгөйдү чечүүгө мамлекеттин чамасы да жетпейт. Бул бир колу менен ушул кыйынчылыктарга кабылган аялдарды бузулган деп жамандап коюп, экинчи колу менен миллиондорду уурдаган коррупционерлерди бир нече 100 000 айып төлөгөн соң бошотуп жибергенге барабар. Чекистер маалыматтарын ачыкка чыгарып салган аялдар кылмыш ишинде күбө катары өтүп жатат. Аны Ташиев өзү деле жашырган жок. Ооба, ошондой эле болушу керек. Себеби Кыргызстанда сойкулук эбак 98-жылдан тартып эле декриминализация болгон. Бул кылмыш ишинин башка дагы фигуранттары бар. Ал интим кызмат көрсөткөн жайларды уюштурууга шектелип кармалгандар. Эгер мына ушулардын күнөөсү далилденсе, анда алар мыйзам боюнча 15 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Ал эми атайын кызмат алардын жеке маалыматын жарыялап чыгарганбы? Эстеп көрсөңүз. Албетте, жарыялаган эмес. Себеби бул мыйзам бузууда. Мы личные жизни людей не будем входить, и для нас это запрещено законом. Аны УКМК өзү да жакшы билет. Комитет өзүнүн пресс-релиздеринде эч качан кармалгандардын, шектүүлөрдүн жана айыпталуучулардын аты жөнүн ачыктабайт. Алардын ысымынын ордуна дайыма инициалдар коюлат. Ал эми жүздөрү сүрөттө жабык болот. УКМК секс кызматкерлердин жеке маалыматын жарыялап, мыйзам бузду. Ал жөнүндө клуб сурамжылаган юристтер менен укук коргоочулар да бир ооздон айтып жатышат. Аны атайын кызматтан экинчи андай кылбагыла деп Акыйкатчы институту да кыйтып жатат. Алсак юрист Таттыбүбө Эргешбаева УКМКнын аракетин жеке маалыматтар жөнүндөгү мыйзамды бузуу эле эмес, аялдарды ачыктан ачык дискриминациялоонун бирден бир мисалы деп дагы эсептейт. Всех остальных лиц, представителей организованных преступных группировок, представителей коррупционеров и также лиц, которые сейчас подозреваются в организации деятельности секс-работников, все их лица скрываются, потому что это представители мужского пола. И хочется отметить, что в первую очередь сегодня власть нарушает принцип именно гендерной недискриминации, потому что вся эта травля в первую очередь от него
пострадали женщины. УКМК аялдардын сүрөттөрүн ачыкка чыгарып салганын кесебети кайра ошол эле аялдарга тие баштады. Ал аялдарга жардам берип аткан укук коргоочулардын бири клубко анонимдүүлүк шарты менен кыздар үй бүлөлөрүнө көрүнө албай жатканын айтып берди. Айрыкча үйдөгү эркектер аларды уруп сабап, басынтып, үй бүлөдөн кууп салат деп коркуп жатышат дейт укук коргоочу. Они все взяты на учет. Все. Их родителей пригласим и будем родителям показывать, чем занимаются их дети. Пусть родители тоже принимают участие в воспитании своих детей. Укук коргоочу маалыматтары ачыкка чыгып кеткен секс кызматкерлердин балдары үчүн дагы чочулап жатат. Эгер УКМК жарыялаган материалдардан алардын энесин, кошуналары, мугалимдер же башка эле тааныштары көрүп калса, анда баланы да куугунтуктап, басынтып, мазактап башташат да, дейт укук коргоочу. Атайын кызматтын жеке маалыматтарды коомчулукка жайып салган бул жоругу эмнеге алып келери, божомолдогондон башка эч нерсе кыла албайсың. Ал арада депутат Дастан Бекешев, эгер алардын бирөө өз өмүрүнө кол салса, ким жооп берет деген суроону коюуда. Тилекке каршы бул суроого жооп берген эч ким жок. Бул окуяда мамлекеттин атынан иштеп аткан УКМКнын үйдөгү тирандар менен зөөкүрлөрдөн эч айырмасы жок болууда деп эсептейт фем-активист Алтын Капалова. Ал УКМКга секс кызматкерлердин аты жөнү менен даректерин ачыктагандын ордуна ошол секс кызматкерлерге барган кардарлардын тизмесин түзүп, ошолорду ачыкка чыгарууну сунуштады. Ушундан кийин анан Камчыбек Ташиев алардын кызматын алгандардын арасында депутаттар, чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер жана ишкерлер бар экенин мойнуна алды. Ал тургай эгер дагы бир жолу кармалсаңар деген эскертүүсү менен алардын дагы жеке маалыматын ачыктайм деп сөз берди. Если вы не перестанете этим заниматься, в следующий раз еще раз попадете, несмотря на то занимаемую должность, мы будем показывать ваши лица. Будем говорить обществу, что такой-то, такой-то чиновник, или такой-то, такой-то депутат, или такой-то, такой-то бизнесмен занимается такими делами. Я предупреждаю всех. И всем объявляю, чтобы вы знали, что мы этим деяниями, этими отрицательными явлениями будем бороться досконально до конца. Эгер дагы бир жолу колго түшө турган болсоңор дегени, бул учурда өтө жеңил шарт. Себеби УКМК аялдардын жеке маалыматын жарыялаганда аялдарга эч ким мындай жеңилдик же эскертүү берген эмес да. Эгер сиз өлкөдө депутат, чиновник же коррупционер болсоңуз, экинчи, үчүнчү, 50-чү жолу да акыбалдан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ишене берсеңиз болот. Ал эми эгер сиз аргасыз жакырчылыкка кабылып, айласыздан улам кайсыл бир кадамдарга барсаңыз, анысы аз келгенсип аял киши болуп кала турган болсоңуз, эч ким сизге эч кандай эскертмек түгүл мүмкүнчүлүк да беришпейт.